Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Назарыңыздарда дин жана жашоо бериси Алып Арган Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн биз үй бүлө куруунун маанилүүлүгү жана үй бүлөдөгү жубайлар ортосундагы мамилелер деген теманын тегерегинде сухбат кылайлы деп чечтик. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинде окутуучу жана ошондой эле Абдулкерим Сатык Бура Карахан мечитинин имамынын орун басары Шахмардан Орунбеков агай келди. Кош келипсиз агай. Салам алейкум. Алейкум салам. Агай, ошол азыркы учурда мисалы дүйнөдөгү бир тенденция бар. Ошол үй бүлө кургандар глобалдашуу деп коет, ааламдашуу деп. Үй бүлө куруунун жашы кечеңдеп баштады. Деги эле үй бүлө курбагандар дагы болуп жатат. Же баягы ажырашуулар дагы бар, статистика жыл сайын баягы. Албетте биздики салыштырмалуу дүйнөгө салыштырмалуу жакшы, бирок жыл сайын биздин индекс дагы түшүп баратат да. Мисалы үй бүлө кургандар менен үй бүлөдө ажырашкандардын эмеси жыл сайын көбөйүпчү. Анан ушундай бир тенденция бар. Мындай ааламдашуу, илим техниканын өнүккөнү менен адамдар мындай жекелешип баратат да, социалдашпайчы. Бул албетте үй бүлө куруу дегенде бир тааныбаган же такыр мурда сен менен болбогон адам менен бир мындайча айтканда мамиле куруу да бир тараптан. Анан адамдар баягы бири-биринин көңүлүн же болбосо бири-биринин мындайча айтканда адатын көтөрө албай эле адамдар мына жекелешип эле баратат. Бул эми албетте Европа, батыш өлкөлөрүндө аябай катуу болуп атат. Ошол ааламдашуу доорунан дагы Кыргызстан өзүнүн национал, бизде дагы ошондой тенденция башталып атат. Сизге ошол биринчи эле суром, негизи эле ошол биздин динибиздеги үй бүлө курууга болгон мааниси кандай фазилеттери бар, кандай артыкчылыктары бар, бул дүйнөдө жана акыреттеги пайдалар эмнеден улам үй бүлө курушубуз керек деген суроону бермекчимин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Сөзүмдүн башында жалпы көрөрмандарга ысык саламымды айтам. Ар бир үй бүлөгө бакубат жашоо, бактылуулук тилейм. Ар бир үй бүлөдө аял менен эркек бири-бирине ынтымак, бири-бирине сый урмат көрсөткөн, бир жастыкка баш коюп чыныгы сырдаш болгон жубайлар болушун Кудайдан тилейм сөзүм башында. Анткени ушул темада биз сөз курмакчыбыз. Эми биринчиден жараткан Алла Таалага назар салып, Алла Таала жөнүндө ой жүгүрткөнүбүздө биздин ишенимибизде Алла Тааланы жалгыз деп билебиз. Ал жалгыздык бир гана жаратуучу Кудайга гана таандык. Ал эми Кудайдын, Алла Тааланын жараткан нерселерине акыл калчап назар сала турган болсок, асмандагылар дагы, жердегилер дагы, жандуулар, жансыздар, бүтүн барлык нерселер жуп болуп жаралгандыгына көзүбүз түшөт да. Мисалы, асман, жер деп айтабыз, ай, күн, жылдыздар дагы жуп-жуу менен. Ошол жаратылыштын ичинде инсан баласы дагы жуп болуп жаралган. Кудай жуп кылып жаратып койгон. Аял, эркек болуп. Но ошол биздин жуп болуп жаралышыбыздын дагы бирден бир себеби Алла Тааланын жалгыздыгына ишарат кылат да. Ошол себептен биз инсандар жалгызбой эмес, жуп болуп жашаганыбызга табиятыбыздан муктажбыз. Жалгыз жашаган инсан жашоосунда белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин, убагы келгенде, эгерде жалгыз жашап жүрө берсе, кандайдыр бир жашоодон жабыркайт. Психологиялык жактан болсун, физиологиялык жактан дагы керек болсо алып карай турган болсок, же аял же эркек жалгыз жашаганда сөзсүз түрдө жабыркайт. Инсан жуп болуп, шериктеш болуп, сырдаш болуп, очор-бачар болуп, мындай бири-бири менен мамиле куруп, сүйлөшүүгө, ичиндеги жан дилиндеги эмне мындай бугу болсо, бугун маңдайындагы инсанга сырдашын айтып берүүгө табиятына муктаж да. Бул жупташуу досу дагы болушу мүмкүн. Мисалы, досу менен ичиндеги нерселерин айтып бергенге. Бирок асыл жуп бул аял менен эркек да. Нике аркылуу, ак нике менен үй бүлө куруу аркылуу өмүр бою сырдаш болуу.
үй бүлө куруунун ислам динибизде ушунчалык маанилүүлүгү айтылат. Кур'ан-ы Каримде дагы Бисмиллахир-рахманир-рахим ва анкихул аяма минкум was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu min fuqara ayughnihimullahu min fadli. Ушул аятта садакаллахул азим Аллах чындыкты айтат. Аятта айтып атат Аллах субханаху ва таала үйлөнө албагандарды, жетимдерди, колу жукаларды үйлөнө албай турган болсо аларды үйлөгүлө, үйлөнүүсүнө жардам бергиле деген мааниде аяттын мааниси. Эгерде силер аларды үйлөп кое турган болсоңор, ayughnihimullahu min fadli. Аларды Аллах Таала өзүнүн фазлы карамы менен, берешендүүлүгү менен аларга байлык чачат, байлык берет деп атат. Бул аятта дагы байлык дегенди биз эми түз түшүнүп албайбыз да. Байлык эки түргө бөлүнөт. Материалдык байлык, анан кийин руханий байлык. Инсан баласынын жан дүйнө байлыгы толуктанат да. Аял эркек баш кошкондон кийин аял менен эркек бир байлыкка ээ болот. Ошол учурда материалдык жактан дагы алып карай турган болсок, аял менен эркектин ырыскысы бир жерге жөнөтүлөт да. Алла Таала тарабынан ырыскылар бир жерге жөнөтүлөт да, экөөсүнүн ырыскы топтолуп атып, бай болуп кетет. Бул жагынан алып караганда да. Ошол себептен үй бүлө курууда Алла Таала буйргандай, ошо үйлөнө албагандарды үйлөнсөңөр, Аллах силерге байлык чачат. Руханий жактан дагы, материалдык жактан дагы. Башка бир аятта Астагфиру билла хунна либасул лакум ва антум либасул лахун деп айтылат. Аялыңар силердин кийими, силер аялыңардын кийимисиңер дейт да. Аял эркек баш кошуп үй бүлө курса, бир-бирин кийим болот. Кийим бизди сырткы келбетибизди кооздогондой, турпатыбызды чырайлуу кылып көрсөтсө, ошол эле учурда мисалы ушул кийип турган кийимдерибиз сууктан коргоп, жылуулук тартууласа, ысыкта дагы кийгенде ысык апта менен күндүн табы бизди ушул кийим аркылуу тосуп тургандай, кийим тосуп тургандай эле аял менен эркек үй бүлө кургандан кийин бир-бирин ар түрдүү күнөөдөн тосот, кийим болот да, мындай чынында. Коргойт, сырдаш болот, ар тараптан колдоо көрсөтөт, сөздө, иште жөлөк болот. Өйдөйдө өбөк, ылдыйда жөлөк дейт го. Ушул сөз аял эркекке аябай жарашыктуу сөз да. Эгерде ислам динибизге үй бүлө куруу буйругуна, үй бүлө куруу чакырыгына көңүл бура турган болсок, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын да хадистеринде өтө көп жерде эскертилген, айтылган, сунушталган, пайгамбарыбыз көп сахабаларга үй бүлө куруу жөнүндө насааттарын айтып турган. Ошол хадистердин биринде ан-никаху суннати дейт да. Никелешүү бул менин сүннөтүм. Фаман рагиба ан суннати фалайса минна. Ким менин сүннөтүмдү четке какса, бизден эмес дейт да. Бул жерде дагы ушул хадистен жолго чыгып айта турган болсок, үй бүлө куруу ошончолук маанилүү экен. Үй бүлө курууну өзүнүн сүннөтү катары көрсөтүп, ушул сүннөттү аткарбасаң, анда биздин катарыбыздан орун жок дегендей маани чыгат да. Үй бүлө курбай, башы бош өмүр кечирип, үй бүлө курууну четке каккан инсандар дагы заманыбызда дагы бар. Буга күбө дагы болуп жүрөбүз. Үй бүлө курбайсыңбы десең, жеке жашоосун ойлоп, карьерасын ойлоп, же болсо бир кандайдыр жеке максатына жетүү үчүн үй бүлө курууну кечеңдетип, же болсо вообще эле үй бүлө куруу жөнүндө ойлонбойгон инсандарды көрүп эле жүрөбүз. Ошол себептен хадистердин мазмунунда айтылган хадистердин эмесинде үй бүлө куруу өтө маанилүү. Башка бир хадисти дагы айтып өтөйүн. Танакаху дейт. Никелешкиле, танасалу урпак калтыргыла дейт да. Үй бүлө курууга чакырып жатат. Ислам динибизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде үй бүлө кургула, биринчи никелешкиле дейт. Андан кийин танасалу урпак калтыргыла, такасару көбөйгүлө дейт. Мен силердин көп болууңар менен сыймыктанам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыймыктанган бир иш да үй бүлө куруу. Ошол ислам динибизде үй бүлө куруунун өтө орду маанилүү, кантип үй бүлө куруш керек, анан кандай эме кылыш керек, анын дагы өзү орду бар. Үй бүлө курууда Курандын башка аяттарында дагы көп аяттар бар. Никах деген сөз өзү Куранда бар. Анких, фанких деп келет буйрук этишинде. Демек үй бүлө куруу бир Кудай Тааланын буйругу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү болуп эсептелет. Демек ошол айттыңыз го, жанакы азыр биз деле чөйрөбүздө көрүп калабыз, такыр аял кишилерден же эркек кишилерден деле баягы үй бүлө курбай, жалгызбай өткөндөр бар да. Анан сиз айткандай эле кээ биркилери ошол карьерасын айтат же башка бир максаттарын айтышат. Анан
Мондайды дагы биз угуп калабыз. Мен ошол үй бүлө куруп, мен ал адамдын мындай характерин, анын немелерин көтөргүм келбейт дегендер да бар да. Мисалы, ар бир адамда бир мындай немеси бар да, мүнөзүн көтөргүм келбейт. Ага мындайча айтканда, ал нерселер менен мен өзүм мындайча айтканда убай тарткым келбейт дейт да. Ошондой да себептерди айтат. Бирок ошо сиз баса белгилегендей эле, Алла Тааладан башка бардык жан жаныбарлар, бакулук жаратылгандардын бардыгынын жуп-жуп болуп, анын аял жана эркек деген же болбосо ошол бир жынысты болгонсу дагы, демек биздин табиятыбыздан, фытыратыбыз бул ушундай жуп-жуп менен жашоого ыңгайлашкан деп айтсак болчудай. Анан эми үй бүлө куруунун маанилүүлүгүн ошол Курандагы буйрук катары, анан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын бир сүннөтү жана анын мындай осуяты катары дагы биз билебиз. Эми ошол үй бүлө курууда, жар тандоодо аялдар дагы эркектер эмнелерге көңүл буруш керек, ошодон да айтып берсеңиз агай. Сурооңуз өтө жакшы, маанилүү суроо. Бирок ушул сөзүмө, сурооңузга жооп берерден мурда дагы бир кыстырма катары үй бүлө куруунун маанилүүлүгү жөнүндө бир аз сөз айтайын. Негизи ислам шариятына назар сала турган болсок, фикх өкүмдөрүнө карай турган болсок, үй бүлө куруунун кээ бир инсандарга парз өкүмү бар. Важип деп коелук. Важип, кээ бирине сүннөт, кээ бирине мубах, кээ бирине жайыз, кээ бирине харам дагы өкүмдөрү бар да. Үй бүлө курууда кимге важип, кимдин мойнуна? Ал эми аны үйлөнүүдө, үй бүлө курууда мойнундагы важип. Эгерде үйлөнбөсө, ал жаман жолго, арам жолго түшүп кетүү коркунучу бар. Ошол адамдарга үй бүлө куруу важип болот. Сүннөт эми ар бир киши ошо бойго жетип, эрезеге жетип, толук бышып жеткенден кийин кой эми үй бүлө курайын деген ошол үй бүлө курса сүннөт аткарган болот. Ал эми тыюу салынган жагы да бар. Кээ бир инсандар үй бүлө куруусуна тыюу салынат. Физиологиялык жактан эмеси болуп, кемчилиги болушу мүмкүн, же болбосо акыл жагынан дегендей ушундай бир кемчиликтери бар адамдар, же болбосо жыныстык органдары иштебеген инсандарга дагы бирөөгө үйлөнүп алып туруп, анын акысын жерге тебейлебеш керек да. Ошол себептен андай инсандарга уруксат берилбейт. Же ошол жубайына бакында зомбулук кылып, зомбулук кылып, кол көтөрүп. Ооба. Эми үй бүлө куруу бул өтө маанилүү нерсе, жогоруда дагы баса белгилеп айттык. Анан кандай үй бүлө куруш керек, кантип үй бүлө курууга даярданыш керек дегенге келгенде, негизи биз азыр эми ушу орто курактагы инсандарга, балалуу чакалуу ата-энелерге айтып кетем да. Ар бирибиз балабыз болсо балабызды, кызыбыз болсо кызыбызды жаштайынан, кичинекей кезинен үй бүлө куруу, үй бүлөнү турмушка даярдашыбыз керек. Бир тараптуу кылып эме кылбаш керек. Баланы тарбиялаганда ошо турмуштук үй иштерине бүт бардык көндүмдөрдү көндүрүп, керек болсо нан жапканды үйрөтүп, тамак бышырганды үйрөтүп, бүт ушундай үй турмуштарын жасай ала турган кызды, жасай ала турган эркек баланы чоңойтушубуз керек. Ошондо бири-бирине жар издөөдө жаштар жеңил жолду табышат да. Жаштар табышууда көбүнчө биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинен жолго чыгып айта турган болсок, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтат, негизи дейт, эркектер үй бүлө курууда бирөө байлыгына карап үйлөнөт дейт, бирөөсү тегине карап үйлөнөт, бирөөсү сулуулугуна карап үйлөнөт, бирөөсү ыйманына карап үйлөнөт. Байлыгына карап үйлөнгөн киши ал алган жарын байлык үстүндө жашап чоңойгон бир инсандын кызына үйлөнүп ала турган болсо, анда ага байлык топтоп, анын көзүн тойгозо албай өмүрү өтүп кетиши мүмкүн дейт. Тектүүнүн кызына үйлөнүп алган болсо, андан өзүнүн теги ылдый болсо, төмөн болсо, ал дайыма башы ылдый болуп турат дейт да, мындай кадыры төмөн болуп турат. Эл алдында кандайдыр бир иш-чараларда тек сурайла келген кезде ал теги ылдый болгон учурда өзүн кемсинте баштайт дейт. Ал эми сулууга кызыккан эркектердин абалы дагы, эгерде бир сулууга үйлөнсөң, сулуунун ыйманы жок болсо, ошол сулуулугу себеп болуп жаман жолго түшүп кетет. Же болбосо анын сулуулугун
сулуулугун жашырбагандыгы себеп болуп, ыймансыз сулуулукту айтып атат да. Ошол сулуулугун жаап жашырбагандыгы үчүн башка эркектердин көзүнө ал сулуу болуп көрүнөт да, жыйынтыгында башка эркектерден ал сулууну коргой берип, ошол менен алектенип чарчап калат деген маанida айтып атат. Ыймандуулугуна карап, адебине, Кудайга ишенгендик, жүрөгүндө ошол ишеним болсо, адеп ахлагы бекем болсо, жакшы болсо, кооз болсо, жакшы жолдо өсүлгөн аял заты болсо, мына ошого карап үйлөнсөңөр, ал силерди бай кылат. Бай эмес болсоң, байлыгыңды топтоп үйүңө кут болот. Тектүү эмес болсоң, сени кадырлап, сыйлап, элдин арасында кадырлуу, сыйлуу кылып, тектүү кылат. Жүрөгүндө ыйманы себеп болуп, жүзүндө ыйман нуру чачып туруп, ал адамдардын көзүндө ыймандуу, сулуу болуп көрүнөт. Сени дагы ыймандуулук жолго ээрчитет дегендей мааниде айтылган хадис бар. Демек биз үй бүлө курууда ыйманына карап үйлөнүш керек да. Аял болсун, эр болсун айырмасы жок. Кыздар дагы ушул тандай турган келечектеги жолдошун дайыма дуа кылыш керек. Куранда Алла Таала өзү бизге дуа кылууну айткан. Фуркан сүрөсүндө айтылат: Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юни ва жаална лил муттакина имама. О Раббибиз бизге тартуулагын ушундай жубайды, ал бизге ушундай жубай бергин. Ошол жубайыбыз аркылуу биз эми балалуу чакалуу бололук да, ошол келе турган урпактарыбыз көзүбүздүн нуру болсун, ыймандуулардын жол башчысы болсун деген Фуркан сүрөсүндө аяттын маанисинде ушундай келет. Дайыма кыз болсун, бала болсун, жаштар, ошо үйлөнө электер дайыма эртели кеч Алла Тааладан алакан жазып сураш керек. О жараткан Алла Таалам жакшы жубай насип эткин. Ошол жубайым аркылуу мага жакшы урпак насип эткен. Мен өтүп кетсем, менин артымдан дуа кыла турган, мени эстей турган, мага садакай жарыя боло турган, менин артымдан Куран окуп тура турган, ушундай жакшы ишти жасай турган урпак насип эткен деп туруп, Алла Тааладан эртели кеч сурап турушубуз керек. Ал эми үй бүлө кургандан кийин аял менен эркек бири-бирине ушинтип дуа кылып туруш керек. Бул мусулмандын адептерине болуп эсептелет да. Аял менен эркек бири-бирине сүйүүнү арнаш керек. Сүйүүлөрүн дуа аркылуу билгизиш керек. Бул дагы жакшы нерсе да. Ошондуктан үй бүлө куруудан мурда бизде азыр эми жаштарды көп эле байкайм. Мен 20 жылдан бери нике окуп жүрөм. Никеде жаштарыбыз келип никесин окутуп кетет. Ошол той үстүндө аябай кубануч, сүйүнүч жакшы. Бирок ошо тандоодо балким адашкандыр деп айтсаң туура эмес болобу? Бири-бирине төп келбей калат, кийин жашоонун ысык суугуна чыдамсыздык кылат да, дароо ажырашып кеткендерди көп көрөбүз, кайра ыйлап келгендерин көрөбүз. Ошол себептен үй бүлө куруунун алдында биринчи бисмилланы айтып, ниетти түз коюп, акыретке байлаш керек үй бүлө курууна. Сен алып жаткан, тийип жатканың же алып жатканың сенин жөн эле жашооңа мындай жөн эле кезигип калган эмес, сен акыретиңе байлашың керек. Алла Тааланын ыраазылыгына байланышың. Ошого жар болуп, жуп болуп, жубай болгонумда мен ушул инсан менен бир өмүр кечирем. Эми мунун кандай мүнөзү болсо, ошол мүнөздү толугу менен мен аны көтөрөм деп өзүңө ошого сөз бересиң да, анан Алланыга сөз бересиң. Нике деген негизи нике убада берүү деген маани билдирет го. Никеге келип туттум, кабыл кылдым деп ошо кыз менен бала бир никеге турган учурда бул деген сөз Кудайга сөз берүү сөз. Эки күбөнүн алдында экөөсү келишимге туруп Кудайга сөз берет. Ыйык сөз десек де болот да. Ошол ыйык сөздөрүн бекем кармаш керек. Ал үчүн жакшы тандоо жасап, андан кийин үй бүлө куруш керек. Бизде ошол жогоруда айтып кеттим, жаштарыбыз байлыкка көп кызыгып кетип жатат. Жар тандоодо өзгөчө кыздарыбыз, карындаштарыбыз ошо мен тие турган бир эркек бай болуш керек, машинеси болуш керек, үй жайы болуш керек. Андай болсо мен ага тийбеймин деп. Анан өзү тийбейм деп ошентип тандап жүрүп, бир карасаң жашы 30га чыккан, арка жагын караса 18 жаштагы, 20 жаштагы кыздар балдарды ээлеп кетип калып жатат, эми ошентип отуруп калат, калып кетет. Ошол себептен көп тандабаш керек. Ыйманын кара, сырткы келбети бир аз жактыбы, көрүнүшү жакшы болсо, болду, бисмилла деп ошол колуңду сурап келсе, четке какпастан макулдук бериш керек да, турмуш куруш керек.
Демек, бул ошол үй бүлө тандоодогу баалуулуктагы сөз маанилүү экен агай, чындап эле. Анан ошол пайгамбарыбыздын хадисин айтып өттүңүз. Эми убактыбыз дагы аз баратат. Эми ошол үй бүлө кургандагы үй бүлөдөгү атанын жана ошондой эле жубайынын же апанын жоопкерчилиги, милдеттери кандай, бири-бирине болгон милдеттери менен айтып берсеңиз агай. Анан буюрса дагы башка берүүлөрдө ошо балдарына болгон милдеттерди дагы башка берүүлөрдө сиз менен сүйлөшсөк. Ооба. Негизи бул үй бүлө темасы, үй бүлө куруу темасы, үй бүлөдөгү мүчөлөрдүн бири-бирине болгон ортодогу мамилеси шарият жагынан алып караганда дагы, салттык баалуулуктардын негизинде алып карасак дагы, негизи эле адам акылы менен ошол үй бүлө куруу маселесин маектеше келгенде бул тема жарым сааттык же 15 мүнөттүк тема эмес да. Муну керек болсо сааттап, күндөп, түндөп сүйлөшө турган маселе. Ар бир ата эне өз уул кызын бактылуу болуусун каалайт да. Жаңы үй бүлө куруучулар дагы үй бүлө курганда бири-бирин түшүнүү менен кабыл алып, сүйүүлөрүн бири-бирине арнап, өзгөчө эркек киши жомарт болуш керек. Кыз киши, аял киши итааткар деп коебуз, моюн сунуучулук адебин сакташ керек. Эркек үйдүн жол башчысы, үйдүн кожоюну, бардык жоопкерчилик, аманат ошо эркектин мойнунда. Ал эми аял киши үйдүн куту, таап келгенди төгүп чачпай бириктирүүчү, күйөөгө жөлөк боло турган, сөздө, иште, пикирде жардам бере турган инсан да. Ошол себептен аялдын дагы, эркектин дагы экөөнүн ортосунда, экөөнүн орду маанилүү үй бүлөдө. Аял эгер бир жака тартылса, эркек башка жака тартса, бир пикирде болушпаса, ал үй бүлө алыска барбайт да. Ажылдашып, экөөсү дароо эле ортодо шайтан пайда болот да, анан экөөнүн уруштура кетет. Ошол себептен эң обалы биринчи ниетти жогоруда да айттым, акыретке байлаш керек. Мен ушул жарымды акыретти дагы мунун сурагын беремин. Кудай алдында мунун жоопкерчилигин беремин. Шарияттын негизинде алып карай турган болсок, эркек киши жоопкерчилиги нафака деп коет, нафака. Камсыздоочу, камкордук кылуучу, мээрим төгүп туруучу да эркектин вазифасы. Эркек киши багууга, кийинтүүгө, ичирүүгө, жедирүүгө, хадистерде да айтат. Бир сахаба келип үйлөнөм дегенде, кандай кылыш керек дегенде, ошо өзүң жеген тамактан жедиресиң, өзүң кийген кийимден кийдиресиң деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ага карата айткан сөзү бар да. Ошол себептен эркек алдыбы аманат катары, ошо ата энеси аны аманат катары өткөрүп бергенден кийин, кабыл алдым деген сөздү никеде убада бергенден кийин, ошол сөздү айткандан кийин өмүр бою багууга, кийинтүүгө, ичирүүгө, эч нерседен кем кылбаганга, жылуу жашоо тартуулаганга, ошол аялын алаканына көтөрүп, аздектеп, ыйлатпай, кол көтөрбөй, орой сөз сүйлөбөй, жакшы мамиле кылыш керек. Белек бекчектерди берип турууну адат кылыш керек. Эң болбоо дегенде жылуу сөз айтып туруш керек. Анан болсо гүлдөн, шакек, сырга түрдүү белек бекчектерди берип туруу ошол үйдүн бактылуу болуусуна өбөлгө болот. Ал эми аял кишинин орду милдети туттум дегенден кийин, ошол эркекти мен никемде тутуп, эркек катары, күйөөм катары туттум дегенден кийин өмүр бою ошол күйөөсүнүн көзүн карап туруш керек. Күйөөнүн көзүнүн кыймыл аракетине жараша эмесин билиш керек. Күйөөсүн эмне каалап тургандыгын сезиш керек. Күйөөсүн көзүн карап туруусу, ал эмне десе ошого кыңк дебестен макул болууга аракет кылыш керек. Итаат кылыш керек, моюн сунуш керек. Айтылат хадистерде маанисинде, аял кишинин бактылуу болуусу, бейишке кирүүсү, Алла Тааланын ыраазылыгына жетүүсү, күйөөсүнүн ыраазылыгына байланган. Күйөө ыраазы, Кудай ыраазы деп айтылат. Ошо өзүнүн үй төркүнүнөн өтүп, күйөөсүнүн жоопкерчилигине өткөндөн кийин бир жака барса, бир иш жасаса, бир нерсе кыла турган болсо, барып ата энесинен сурабайт. Күйөөсүнөн уруксат алып, күйөөсүнүн жоопкерчилигине өткөндөн кийин күйөөсүнүн макулдугу менен иш алып барат да. Ошондуктан ар бир кызыбыз, эжебиз, карындашыбыз, жеңелерибиз, апаларыбыз керек болсо, аял заты бактылуу болом десе, ошо өмүрлүк жолдошун сыйлоо менен, ага моюн сунуу менен, ал эми эркек бактылуу болом десе, алган жарын аманат катары билип, эч качан ага кол көтөрбөй, мындай кечээ уктум,
мен жашаган айыл Сокулук районунун Жаңы Жер деген айылында ошол жакта дагы жашаган элем. Ошол айылдан интернеттен көрүп калдым. Бир эркек киши өзүнүн аялын 2 күн болду бычактаптыр, өлтүрүптүр. Аябай өкүнүчтүү бир окуя да. Артында 4 бала калып кетти. Эми эмне болду? Балдар жетим калды, энесиз калды. Алар кандай тарбия көрөт эми? Жашоонун көйгөйү эми башталат. Эркек болсо түрмөгө камалат. Ортодо балдар чайналды да. Ошол себептен эркек аял бири-бирин дайыма түшүнүш керек. Сабырдуу болуш керек. Инсан биз кемчиликтүү жаралганбыз. 5 колубуз мындай бири-биринен узун кем болгондой эле инсандын дагы мүнөзү бирде жакшы, бирде жаман. Толук 4 тарабыбыз төп келишкен инсан эмеспиз да. Биз айтылат го кан сүт эмген пендебиз. Чийки сүт эмген пендебиз. Биз ката кылуучу жөндөмүбүз бар. Ката кылуу потенциалыбыз бар да, бир ката кылуучу жандыкпыз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ката кылган катасын түшүнүп, мойнуна алып, өкүнүп, тобо кылган инсан эң жакшы деп айтат да. Аял менен эркектин ортосунда дагы катачылык кеткенде, жок дегенде бир тарап бири-бирин түшүнүп, кечиримдүүлүккө жол ачыш керек да. Болбой эле тирешип, урушуп эме кылса, ортодо балдар чайналат, ажырашууга шайтан ушунчалык азгырып турат экен да, аңдып турат экен, ушу эпте ушул үй бүлөнү ажыратып салсам деп. Ошондуктан үй бүлө курууда аял өзүнүн ордун билип, милдеттерин аткарыш керек. Эркек дагы өзүнүн укук милдеттерин билиш керек. Мунун жанында ошол үй бүлө куруучулардын чөйрөсү бар. Ата энелер бар, кайын журт бар, кайын сиңди бар, кайын же бар, кайнага бар, кайны бар дегендей. Ошол кишилер чөйрөдөгү үй бүлөнүн тегерегиндеги инсандар, жакындар үй бүлөнүн ажырашып кетүүсүнө себепкер боло турган жагдайды түзбөш керек да, себепкер болбош керек. Акыркы мезгилдерде мына көрөбүз, кайненелер келинин өзүнүн кызындай кабыл албайт да. Бөтөн бирөөнүн кызы келди, менин балама чыгып алды. Менин кучагымдан менин баламды ээлеп алды дейт да, жыйынтыгында кызганы баштайт. Ар бир кылган ишин, келген келиндин кылган ишин эч жактырбайт да. Кызганычын анын иштеринен чыгарат. Сайгылап келинди отургуза койбойт. Кайнесинди, кайнеже эжелери дагы, бала тараптын эжелери өзүнүн үйүнөн кез-кезде төркүнүнө зыяратка келгенде, ошол жерде келинине түрдүү кийгилишүү сөздөрүн айтып кетет. Жыйынтыгында ажырашып кетүүсүгө себеп болот. Ушул сыяктуу. Күйөө бала дагы ошондой. Ошондуктан келин менен күйөө бала экөө колун бекем кармаш керек, жетелешкен колун. Жүрөктөрүндөгү мухаббатты түрдүү себептер менен, тил менен болуш шарт эмес. Мамиле менен, жакшы көрүү сезимдери менен бири-бирине билгизип айтып туруш керек. Кемчиликтерине көз жумуш керек. Анча-мынча нерселерине сабырдуу болуш керек да. Жакшы жактарын бири-бирине айтып туруш керек. Сен мындайсың дейсиң. Керек болсо мисалы аялың тамак жасаса, жубайың келинчегиң тамак жасаса, тамагын макташ керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнөн да булчу. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бизге өрнөктүү жол башчыбыз. Лакад кандай бир аят бар? Лакад кана фи расулиллахи усватун хасана. Лакад кана фи расулиллахи усватун хасана. Ал усвай хасана да бизге жол көрсөтүүчү үлгү. Пайгамбарыбыз жубайларына сонун бир үлгүлөрдү көрсөткөн, жардамдашкан, үй иштерин кылган. Анын жубайлары дагы пайгамбарыбызды колдогон. Айша энебиз, Хадича энебиз пайгамбарыбыздын исламды жаюусуна, кадыр барк табуусуна чоң эме болгон. Ошондуктан үй бүлөдө аял эркек эриш аркак болуп, бир жастыкка баш коюп, сырдаш болуп, түбөлүктүү кармашкан колдорун бекем кылыш керек. Рахмат агай, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Ошол бизге үй бүлөнүн маанилүүлүгү, анан ошол жубай тандоодогу, жар тандоодогу, түгөй тандоодогу көңүл бура турчу аябай асыл нерселерди айтып бердиңиз. Жана ошондой эле ошол жубайлардын бири-бирине болгон жоопкерчилиги, милдеттери жана үй бүлөнү бекем сакташ, ынтымакта, бейпилдикте жашаш үчүн өтө бир мындай баалуу, зарыл нерселерди айтып бердиңиз. Ошол айткан кеп кеңештериңиз, акыл насааттарыңыз бүт бардыгы өз дарегине жетет деген ишеничтемин. Буюрса сизге чоң ыраазычылык билдиребиз агай. Ардактуу көрүүчүлөр, албетте ошол мисалы айтып өттүк го жогорудагычы баягы жыл өткөн сайын өзгөчө ааламдашуу доорунда үй бүлө куруунун жашы кечеңдетип,
ажырашуулардын дагы статистикасы бир аз көбөйүп, же болбосо такыр эле үй бүлө курбаган нерселер жүрүп жатат. Бул баягы бир өлкө катары, бир коом катары дагы бул аябай чоң бир трагедия десек болот. Себеби бир өлкөнүн, бир коомдун алдыга жылуусун жана ошол нерсени алдыга алып кетүүсүндө бир жаш муундун, урпактардын орду аябай чоң да, аябай зор болуп эсептелет. Бирок дүйнөдө ошондой тенденция бар. Албетте Кыргызстан, кыргыз эли дагы мындан сөзсүз насибибизди алып атабыз. Бирок ошого карабастан, ошо биздин динибиздеги баалуулуктар, ошол мезгилде биздин улуттук дагы нарк населебиздеги баалуулуктарды кармануу менен дагы деле бизде өтө жаман деп айтпайбыз. Буюрса, мисалы салыштырмалуу коңшу өлкөлөргө же биздин мындай чөлкөмдөгү өлкөлөргө салыштырмалуу дагы деле биздеги үй бүлө кургандар, балалуу болгондордун статистикасы жогору да. Буюрса, ошол эгемендүүлүктү калыбына келтиргенден бери бул нерсе өтө жакшы болбосо дагы кыйла жакшы алдыда баратат. Жалпы ушундай дүйнөдөгү ар кандай глобализация болсун, башка нерселерден дагы ушул биздин диндик баалуулуктарыбыз, биздин улуттук нарк населебизди дагы кармоо менен бул нерселерден, бул сынактардан ийгиликтүү өтөбүз деген ойдомун. Ошол кыргызда айтат эмеспи? Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп, анан ошол үй бүлөлөр дагы ар дайым ажырашпасын, бактылуу болсун, өлгөнгө чейин ошол бири-бирине болгон жакшылыгын жашырып, жамандыгын жашырып, жакшылыгын ашырып, бири-бирине өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, эри шакак болуп, бири-бирине болгон, мындайча айтканда, сүйүүлөр, сыйлар, урматтар көбөйө берсин деген аруу жана изги тилектери менен бүгүнкү берүүнү чыйынтыктайбыз. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.